Ар дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы балдарым. Кандайсыңар менин окуучуларым? Жакшысыңарбы? Ден соолугуңар жакшыбы? Анда эмесе балдар, азыр кыргыз тили сабагын баштайбыз. Мугалимиңер Сапаралиева Нурзат Эсеналиевна. Балдар, алтын эреже түзүп алалы. Сабакка даярбыз. Башкага көңүл бурбайбыз. Дептерди алып таза жазабыз. Өз билимибизди өркүндөтөбүз. Өз алдынчалыгыбызды биз көрсөтөбүз деген уран менен алтын эрежени тактап алабыз, балдар. Азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү кыргыз тили сабагынан өтүлүүчү темабыз жай сүйлөм деп аталат. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер жай сүйлөм түзүүнү, туура айтуу жана туура жазуу эрежелерин үйрөнөсүңөр. Акыры менен код элек жомогунун 2 бөлүмү боюнча көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды аткарасыңар. Балдар, мен бышыктоо иретинде силерге кайталоо иретинде өткөнкү темалар боюнча суроолор бергим келип жатат. Сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар? Сүйлөм деп эмнени айтабыз? Сүйлөм эмнелерден турат деген суроолорду бергим келип жатат. Силер мага личкама жооп берсеңер болот. Азаматсыңар. Эми балдар, жай сүйлөмүбүздүн аныктамасына көңүл бурабыз. Бир нерсени кабарлоо, баяндоо маанисинде жайынча айтылган сүйлөмдү жай сүйлөм деп айтабыз. Жай сүйлөм бул ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Азыр мен силерге жай сүйлөмдөргө мисал окуп берем, угабыз. Мен досума жардам берем. Демек, досуна жардам берери жөнүндө эмне кылып атат? Баяндап атат, балдар. Асан кыргыз тили сабагынан жакшы баа алды. Асан деген баланын кыргыз тили сабагынан жакшы окугандыгы жөнүндө баяндап кабарлап атат. Бу дагы жай сүйлөм экен. Мен апама жардам бердим дейт. Бу дагы жай сүйлөм, аягына чекит белгисин коет экенбиз. Түшүнүктүү болдубу? Демек, балдар, силерге тапшырма үйдөн тапшырманын баарын аткарып бүткөндөн кийин аныктаманы жаттайсыңар. Мага личкама жаттап айтып бергениңерди мага жөнөтөсүңөр. Түшүнүктүү болду? Азаматсыңар. Эми балдар, баардыгыбыз китеп дептерибизди баарын даярдап алдыкпы? Бүгүн дептерди ачып туруп бүгүнкү числону жазабыз. 14 апрель, балдар, 14 апрель деп сулуу кылып жазабыз. Анан теманы жазып алабыз, жай сүйлөм деп. Биринчи көнүгүү деп жазып алабыз дагы. Бул жерде биринчи көнүгүүдө бизге тапшырма берилет. Биз бул текстти акыра менен код электин 110 беттеги текстти бир сыйра окуп алабыз дагы. Анан каармандарды окуя болгон мезгилди жана эмне болгон окуя жөнүндө тексттеги окуяны баардыгын эмне кылат экенбиз? Тактап чыгат экенбиз. Мисалы үчүн окуя эмне жөнүндө болду? Каармандар кимдер экен? Окуя болгон жер кайсы жер экен? Окуя болгон мезгил деп ушундай кылып биринчи көнүгүү деп түзүрөтүн тартып туруп мага ушинтип бөлүктөргө бөлүп жазып бересиңер дептериңерге. Түшүнүктүү болду? Эми экинчи көнүгүү. Бул жерде тексттеги жай сүйлөмдөрдөн 3 дептериңерге туура жана таза көчүрүп жазгыла дейт. Демек, ушул эле тексттен, балдар, жай сүйлөмдү табабыз дагы 3 сүйлөмдү сулуу кылып көчүрүп жазабыз. Бир гана жай сүйлөм болуш керек. Адаштырбагыла, балдар. Түшүнүктүү болду тапшырма? Азаматсыңар. Эми, балдар, баардыгыбыз чарчап кеттикпи? Кана ордубуздан турабыз дагы эс алуу мүнөтүн аткарып коелучу. Кана жогу кеттик. Тоту кушту туурайбыз, балыкты сүзүп колубуз менен туурап турабыз, Кана тоту куш болуп учабыз, бийик-бийик тоолорго. Терең-терең балык болуп сүзөбүз, терең-терең көлдөргө. Иштейбиз да жазабыз, биз акылдуу балдарбыз дейт, балдар. Азаматсыңар. Кана эмесе ордубузга отурабыз. Кичине болсо дагы денебизди кыймылдатып алдык, Азаматсыңар. Эми, балдар, 3 көнүгүү деп дептерибизге жазабыз дагы. Маанилүү сөздөр темасы боюнча сөз оюнун улантып жазат экенбиз. Мисалы үчүн, асман көк,
чурка, жүгүр, аз, сейрек жана башка ушундай сөздөрдү табасыңар. Маанилеш сөздөрдү ушундай кылып улантып жазып бересиңер. Түшүнүктүү болду, Эми балдар 4-чү көнүгүү деп дептерибизге жазабыз дагы. Бул жерде бизде эмне деп жатат 4-чү көнүгүүдө? Жай сүйлөмдөрдү мисал жазып класстер түзөт экенбиз. Мисал үчүн класстерди 4-чү көнүгүү деп жазып алабыз дагы класстер түзөбүз. Жай сүйлөмдөргө эмне кылабыз? Мисалдар келтирет экенбиз. 5-6 мисалды жазып койсоңор болот. Эми балдар, силерге тапшырма бергим келип жатат дагы бир. Чыгармачыл жат жазуусун карагыла. Апам анан кийин кандайдыр бир сөздү коет экенбиз дагы. Ичин жыйнады дейт. Силер болсо ушул жерге ушу сөздү коюп туруп, таап туруп жазасыңар. Мисал үчүн, апам үйдүн ичин жыйнады десек болот, балдар. Биздин дагы бир сөздү коесуңар. Терезелери чоң. Табабыз, Үй менен дагы бир сөз коесуңар. Ортосу 50 метр дейт. Демек, азыр силер ушуну тууралап жазасыңар. Дагы кандайдыр бир сөздү коюп туруп, жанында дүкөн бар деген сүйлөмдү жазасыңар, толуктайсыңар. Анан дагы бир сөздү коюп, көчөлөрү кооз деп туруп, сүйлөмдү толуктап, чыгармачыл жат жазуусун иштеп бересиңер. Муну дагы ушул кийинки эмеге улап кетсеңер болот. Түшүнүктүү болду, Бул чыгармачыл жат жазуусу. Бул жерде балдар бардыгы кандай сүйлөмдөр экен? Бул жерде бардыгы жай сүйлөмдөр экен, балдар. Кана таза, сулуу кылып, ар бир тамганы өзүнүн элементи менен мага чыгармачыл жат жазуусун бүтүрүп бересиңер. Балдар, силер азаматсыңар. Менин тапшырмаларым бардыгын так жана туура аткарып бересиңер деп ишенемин, балдар. Эми балдар, бүгүнкү тема боюнча баарыңар түшүндүңөрбү? Эгерде түшүнсөңөр, жылмаюу менен колуңарды бармагы менен ата-энеңерге көрсөтүп коесуңар. Сабакта бир аз кыйналдым дегендер, мына быйтыкчаны көрдүңөрбү, балдар? Деп кыйналганды көрсөтөт, Ушундай кылып ата-энеңерге көрсөтсөңөр болот. Сабакта эч нерсени түшүнгөн жокмун деген, мен үчүн баардыгы кыйын болду дегендер, кабагыңарды бүркөп, ушундай кылып тартып койсоңор болот. Ата-энеңерге да көрсөткүлө. Дептердин астына мага ушундай быйтыкчаларды тартып бересиңер. Түшүнүктүү болдубу? Балдар, менин бүгүнкү силерге арналып даярдалган кыргыз тили сабагым бүттү. Силерге абдан чоң рахмат. Мен силерге ишенемин. Ата-энеңерди кыйнабай, өз алдынча иштейсиңер деп ишенемин, балдар. Силер баардыгыңар дептериңерге сулуу кылып жазып, тапшырмаларды так аткарып бересиңер деген ишеничтемин. Мен силерге тапшырмаңарды күтүп аламын. Шашпай аткарып берсеңер болот. Анда эмесе балдар, сак саламатта калгыла.